1980-жылдардагы Москва Олимпиадасы кыргыз спорттун тарыхында бийик белес катары эсте калды. Ошол жылы кыргыз спортчулары Москвадан 5 алтын медалды олжолоп кайтып дүйнөгө дүң болгон эле. Андан бери мына Советтер Союзу ыдыраганы кыргыз спортчуларын кийинтип ичиткен Москва деген ата дагы, эне дагы жок калды. Ошондон бери кыргыз спортунун абалы кандай? Саламатсыздарбы? Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берин алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Биз бүгүн кыргыз спорту алгабы же арткабы деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүзөлү деп турабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Дордой ассоциациясынын президенти меценат Аскар Салымбеков. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Советтер Союзунда бул спорт деген бул чоң идеология болчу. Спорт аркылуу да бир чоң идеология болуп, спортко аябай жакшы көңүл бурулчу. Ошон үчүн жанагындай чемпиондор да чыгып, ошонун ичинде мынакей Кыргызстандан да чыккан. А эми биз эгемендүүлүк болгондон бери бул биздин спортубуз баягы 5-10 планда артта калды да. Экономика деле артта калды. Бардыгы эле баягы спорт өнүкпөй эле, экономика өнүкпөй эле, баягы коррупция өнүгө баштады да. Эми кичекти эме спорттун мыйзамы да чыга элек. Сиз дагы ошол кезинде шаардык спорт комитетинин башчысы болгонсуз да. Анан кандай кыргыз спортун сүрөгөн бир саясий эрк жетпей жатат деген ойду айткыңыз келип атабы? Анда баягы жанагы жетишкендиктерге жетишип, спортко аябай жакшы көңүл бурулчу. Спорттук базаларды салганга акча каражаттар бөлүнүп турчу. Жергиликтүү бюджеттен, республикалык бюджеттен, союздук бюджеттен бөлүнүп турчу. Анан эгер база болуп, ошол жерге баягы мугалимдер, тренерлер болгон жерден анан кийин кичинекей жаш балдар анан тартылып спортко, дене тарбияга. Анан ошол жерден анан жаш балдардан анан ошол өзүнчө бир мындай пайдубал болуп, фундамент болуп, ошолордон анан кийин спортсмендер чыгат. Сиз Аскар мырза, бирөөнүн чөнтөгүн бирөө аңтарбайт деген кыргызда жакшы сөз бар. Азыркы суроом бир аз мындай адепсиздирээк угулуп калса, алдын ала кечирим сурайм. Мисалы Дордой комплексинин жылдык кирешеси канча? Дордой комплексинин жылдык кирешеси. Биздин эми жылдык кирешесин мен деген канча салык төлөгөнүмдү айтып берейин. Биздин жыл сайын бир 165 миллион сом биз мамлекетке салык төлөйбүз. Биздин фирма. Ал жерде баягы сатуучулар, алар өзүнчө баягы салыгын төлөшөт. Ал жерде 15 000 сатуучу бар. Алар өзүлөрүнүн патенттерин төлөйт, өзүлөрүнүн салыктарын төлөйт. А биз фирма катары ошол комплекстен да 165 миллион сом салыгыбызды төлөйбүз мамлекетке. Өзүбүздүн жана спортко биз азыр салган расходторубуз, мынакей футбол командасы эле, биздики футбол академиясы менен $700,000. Албетте ошол эксперттер дагы, мисалы ошол спортко каралган каражаттан сиздин кирешеңиз ашып түшөт деген ойлорду айтып жүрүшөт. Албетте бул сиздин өзүңүзгө буйрсун, бирок бул саамалык ошол сиз баштаган мисалы ушундай Дордой комплексинде болгон саамалык эмне үчүн башка олигархтарды же болбосо башка кыргызчасын айтканда күркүлдөрдү мындай өзүнө тартпай жатат да, кызыктырбай жатат. Мисалы эмне үчүн сиздин жолуңузду жолдоп эле алар деле мисалы спортко бир киришсе болбойт да? Эми биз кыргыз саясатчылары, Кыргызда болуп аткан саясат бул бир кандай бир жанталашмай бир ишке келип, мансап алып, ошол жерден бир дагы ошол жерден баягы бир прибыль көрөйүн дегендей, пайда көрөйүн дегендей ой калтырып келет баягы мынакей канча чиновниктер. Мына мен азыр деле көчө бир кесиптен окудум. Азыр жана премьер-министрге болом дегендер ар бир депутатка $50,000 беребиз деген. Эми бул ушак деп атасыз. Эми бир ушундай кеситке чыгып атат да, ушундай бар сөздөр болуп атты ошо кулуара. Эми ошондой акчалары бар депутаттар бар, башка баягы атка минерлерибиз бар. Ошолор деле баягы бизге баягы материалдык база түзүп балдарга, Кыргызстанга. Мисалы сиз буга чейин кимге ошондой бир кишилерге кайрылып көрдүңүздөр беле? Ошондой бир олигархтарга кайрылып келгиле, спорттун мен бул жагын тартайын, силер болсо бул жагын сүрөгүлө дегендей кимге кайрылып көрдүңүздөр эле? Анан кандай жооп уктуңуз эле? Мына биз эми мен баягы спортко, баягы футболго күйгөн катары, мына, например, Кумтөргө кайрылдык, Газпромго кайрылдык, Мегакомго кайрылдык, Билайн дегенге кайрылдык, Кока-Колага кайрылдык, банктарга кайрылдык. Булардын эми пайдасын санап көрсөк, эми бизден дагы көп ашып түшкөн баягы пайда көрүп атышат. Анан эми баягы мынакей Кыргызстанда мынакей былтыр 5 команда калдык футболдон. Премьер-лигада дачы баягы, высший лигада. Анан ал жерде кандай атаандашуу, кандай өсүш, кандай чеберчилик
болот. Аскар мырза, мына Кыргызстанда көп эле мыйзамдар иштебей турат да, анан азыркы Байгазы мырза айткан жаңы мыйзам мындай иштеп кетет деп көзүңүз жетеби? Мисалы ошол мыйзам ишке ашары менен эле сиз менен катар сиздин аркаңыздан мисалы уланып башка кишилер дагы тартылат. Мисалы башка бизнесмендер дагы тартылат дегенге ишенесизби? Эми башка мамлекеттердин мындай тажрыйбасын көрсөк, чынын айтканда бул жерден бийликтин башындагы адамдан аябай көп нерсе эмедет да, баягы көз каранды. Ошон үчүн эми баягы биз 20 жылдын ичинде мындай бир туруксуздук болуп, коррупция аябай өнүгүп өсүп кеткен үчүн биздин баягы спортубуз экинчи планда калды да. Мына Роза Исаковна келгени мындай социалдык сфераларга кыйын убакыт болсо дагы ушундай көңүл бурулуп, маданият болобу, искусство болобу, спорт болобу, бардыгына ушундай жапырт тең карап турду да мына Роза Исаковна. Футбол боюнча таң каласыздар. Ушул Эрдоган менен Францияга барганда, башка жерлерге барганда ошол биздин ушу футболго жардам берсеңер болот эле деп ошо президенттерге дери, премьер-министрге дери кайдырып турду да. Мына Өзбекстан деле баягы экономикасы баягы башка жактан баягы өтө алдыдагы мамлекет эмес. Эгер элдин да баягы деңгээлин карап алып көрсөк, баягы жашоо деңгээлин. А бирок, например, өзүнүн баягы указы менен футболду өнүктүрүү боюнча указ чыгарып койгон. Ар бир айыл, ар бир район, ар бир облус өзүнүн командалары болуш керек. Ошол акимдердин арасында, ошол элдин арасында ушундай атаандаштык болуп, анан ушундай футболду аябай өнүктүрүп өстүрүп алышты да. Анан ушундай эле бийлик келип, морекинде жанагындай атка минерлерге, жанагындай чоң-чоң жанагы компанияларга айтып, мына моундай спортторго мындай көңүл бурасыңар деп. Мына деге Путин Владимир Владимирович деле Россияда жана олигархтарды ар бир эмелерге, спорттун тармактарына бөлүштүрүп койгон. Анан ошолор мынакей көңүл буруп, мынакей Россия азыр баягы спортунан катуу алдыга жыла баштады. Биз ишенебиз, анткени ушул Бейжин олимпиадасы бизге аябай чоң үмүт жаратпадыбы? Жана Бегалиев менен Түмөнбаевдин медалдары биздин Кыргызстанда ушул күрөш боюнча аябай чоң түрткү болду да, чоң стимул болду. Азыр бардык айылдарда, бардык ушул күрөш менен кандай, кайсы секцияга барсак, каякта бар деген ушундай кызык аябай көбөйдү да, кызыкчылык. Анан кийин биз дагы эми биздин баягы күрөшкөн балдардын шарттарын карасаңар аябай начар. Мынакей ошон үчүн биз дагы былтыр мына Роза Исаковна өзү келип ачып берип, биз ошол күрөшчүлөргө Лондон олимпиадасына жакшы даярдансын деп, биз жана футболчулар машыккан залды ошо күрөшчүлөргө бошотуп бердик. Ошо калыстардын дагы баягы ишинен кетти деп азыр спортчулар өздөрү айтып атпайбы? Бул ошол Кыргызстандын ошол жердеги бир беделин көрсөтпөйбү? Ал жерде эми чынын айтканда баягы чоң мамлекеттерден көп эмелер келет, калыстар тобу келет да. Судьялар канча чоң мамлекет болсо ошончо саны көп болуп келет. Бизден болсо бир калыс барат, эки калыс барат. Анан кийин эми баягы бул жерде субъективный фактор болуп атат. Например, жанагы жеңил атлетикада баягы чуркап кеттиң, 100 метрден анан өзүң баарын жеңип алдың. Ал жерде баягы адам чечет да. Анан адам чечкен ошо спорттордо, жана бокста, күрөштө, башка нерселерде ушундай бир субъективный жанагындай бир факторлор ойноп кетет. Анын биз баарыбыз билебиз. Спорт кыргыз футболуна FIFA жылына $250 миң, ал эми Азия футбол конфедерациясынан дагы $250 миң бөлүнөт экен. Анан футбол федерациясынын вице-президенти катары сурагым келип атат да, Аскар мырза. Бул каражаттар кайда жумшалып жатканын билесизби? Бул эми FIFA-дан эле келет $250 миң. Анан кийин былтыр бир исключение болуп, дагы булаттар $250 миң берип, $500 миң. Ал $250 миң жанагы футболдук центрга, жаңы футбольный баягы тала майдан салынды да, $250 миң. А $250 миң биздин жанагы курама командаларга чет жака барып ойноп келгенге баягы барып келиш керек да. Эми курама командалардан аябай көп мынакей. Чоң курама команда бар, жаштардын курама командасы бар, балдардын курама командасы бар, кыздардын курама командалары бар. Алар тиги эмеге барып келиш керек. Вьетнамга барат, Индияга барат, Бангладешке барат. Анан ошол эле жолдоруна эле кетип эле анан баягы формасы кийгенге эле ушундай бар. Өсүнү көп каражаты, ошонун бир 80% ошо жол киресине кетет. Кантип футболду мисалы алдыга жылдырыш керек? Алдыга жалдырган мындай да, мен көз карашым. Бул эми спорт күзгү өлкөнүн, коомдун
бир барометр болуп атпайбы? Барометр болуп атат. Анын ичинен эң популярдуу, эң мындай демократичный деп коелучу. Ошол спорттордун арасынан саясий спортко да кирип кетет да. Саясатка да кирип кетет, анткени ал эми баягы жетекчилер жолукканда футболуңар кандай деп ошондон сүйлөшөт. Анан футбол жок болуп калса, баягы жерди карап калышат. Эмнеге дагы анча жакшы көңүл бурбайт эгер ошондой болсо. Азыр эми ошол барометр болуп аткандан кийин, анан бул демократичный дегеним баардык мынакей жана воротаны, дарбазаны коюп эле анан кийин ойной берсе болот. Аны жанагындай Эфиопия, жанагындай кедей мамлекет болобу, бай мамлекет болобу, баары эле баягы кумда деле, баягы талаада деле, саста деле баардык жерге ойной берсе болот. Кыргыздар антип ойноп атат да. Ошондой ойногону мындай массовый жагынан бар бизде массовость. Бирок массовость дагы бир өзүнчө бир мындай системага келтирип коюшубуз керек да. Ошол жерде жергиликтүү бийлик караш керек. Ошол жерге баягы шарт түзүп бериш керек. Жергиликтүү дегеним ошол айылда, ошол райондо, облуста. Анан кийин жакшы өнүгүп кетиш үчүн президенттин көз карашы түз болуп, ошол спортко. Аскар мырза, мына сиздин Дордой спорт командаңызда канча легионер бар? Анан сыр болбосо, мисалы, аларга кандай төлөп бересиз? Эми бизде легионерлерден Россиядан экөө бар. Эми биздин алар өз эле кыргызстандык балдар, бирок российский гражданство алып алышты да. Дагы четтен келгендер барбы? Африкадан 2, Гана мамлекетинен экөө бар. Бразилиядан 3 келди. Ошентип бизде 7 легионерибиз бар. Анан ошол легионерлерди дагы кармабасак, мына быйыл чемпион болдук. Былтыр ал легионерлер жок эле 2-нчи орунду алып калдык. Аларга ошол эмгек үчүн канча төлөп бересиз анда? Алар менен алардын өзүлөрүнүн контракттары бар. Аны мен азыр айта албайм да. Аны ошол мамлекеттен келип, ошол биякта кызыктар болуп, ушул жака ойногонго биздин машыктыруучубуз дагы Россиядан. Футбол боюнча азыр 40ка жакын жалпы легионер бар деп айтылып атат да. Анан менин сурагым келгени, сиз азыр айтып атпайсызбы, ошол жеткинчектерди баягы өсүп келаткан муунду тарбиялаш керек деп. Анан алар бар, анан алды Испаниянын атактуу клубтарынан ойноп өтүп атышат. Анан сиз айткандай эле ошондойлорду топтоп, мисалы, легионерлерге акча бергендин ордуна аларды чогултуп, мисалы, тарбияласа болбойбу? Анткени легионерлер менен деле андай жыйынтык Кыргызстан бере элек да. Эми ал легионерлер тиги башка мамлекеттерде ойноп аткандар, алар уже башка шарттар менен айлык да алышат, башка шартта дагы машыгышат. Алар бизге келгенде биздин берген жанагы айлык акыбыз аларды азыр эметпейт, кызыктырбайт. Анда эмнеге жүрүшөт Кыргызстанда? Кимдер? Ошо легионерлер. Жок, биздин легионер биздин окуп аткан балдарыбыз бар. Испанияда, Бразилияда, Россияда, ошолорду айтып атам да. Алар уже башка шарттар менен уже окуп машыгып атышат. Кийин алар Кыргызстанга келбей койбойбу? Анан башка, мисалы, мамлекеттин туусунасында ойноп жүрсөчү. Эми алар патриот болуп, эгер биздин курама командага ойносо болот. Бирок жанагындай таланттуу болуп, жанагындай эң атактуу клубтарда ойносо, биздин Кыргыздын эле намысыбыз да, например, ошол эле Барселона болобу же Манчестер Юнайтед болобу, ошол жерде кыргыз ойносо ал деген бүт Кыргызстандын баары даңазалап турат. Ошентип бизде ойнооруна көзүңүз жетеби? Бир кореец мынакей Манчестер Юнайтедте отуруп ойнойт, эле бүт Корея ошол клубка болеть этет. Биз дагы жанагындай чоң эмеге чыга албай атпайбызбы? Жана чоң турнирлерге чыгып, анан ошол жерде чоң турнирлерден бул өзүнчө баягы эмеде, баягы просмотр жасап, ошол баягы таланттуу оюнчуларды жанагындай миллиондогон акчаларга баягы алып кетип атышпайбы башка клубтаргачы. Ошондой турнирлерге чыга албай, ошондой биздин таланттуу балдарыбыз ошо өзүбүздүн баягы деңгээлде ошол жерде алек болуп калып атышат. Футбол боюнча мыйзам деп атпайбы? Мыйзам бул өзүнчө эле баягы сыйкырдуу таякча эмес, ал биздин көп биринчи баягы экономикабыз кандай болот? Саясий туруктуулугубуз кандай болот? Коомубуз кандай болот? Ошондон көп болуп атпайбы? Биз тиги спорт өзүнчө ошонун производныйлары болуп атпайбы? Рахмат маегиңиздерге. Негизи эле спорт дүйнөдө керек болсо чоң саясатка айланды деп азыр өзүңүздөр эле айтпадыңыздарбы? Бул спорт ошол ар бир өлкөнүн имиджин, анын маданиятынын көрсөткүчү болуп калды да. Анан ал турсун баягы акчасы жок, азыркы эле айткан мамлекеттин дагы биринен экинчи спортчусу чыга калып, ошол чоң инвестицияларды алып келип атат. Анан бул жагынан кыргыз спортунун дагы келечегине үмүт арталы. Анткени Москва олимпиадасында алар көрсөтпөдү эле ошондой бийик белести ашса болот экен дегендейчи. Келечекте биз дагы ошондой үмүт менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы. Студиянын коноктору Дордой ассоциациясынын президенти меценат Аскар Салымбеков болду.
Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн Кыргызстандагы спорттун абалы туурасында сөз кылдык. Берүүнү алып барган мен Айзада Касмалиева. Саламатта калыңыздар.